Кыяматка жакын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, аалымдар барат экен рияköрлүк үчүн, ажылыкка. Кембагалдар барат экен тилемчилик үчүн, ажылыкка. Байлар барат экен акча, бизнес жасаш үчүн, ажылыкка. Бийлер барат экен саякаттанып, кожо көрсөн үчүн, ажылыкка. Булардын бири да ажыкка болбойт дейт. Ошону көрүп келдик, мына Франция, Англияны, ошо Мекке, Мединаны деле көрөр экенбиз, бир көрүп коелу деп. Өлдү, муну ниети өлдү. Адамдар да анан айтат экен, ошол жакка барып кичине ошо адамдар көп кайрымдуулук кылышат, кичине акча таптап алайын. Мунун да ажылыгы өлдү. Аалымдар барат экен, сен канча жыл ажылгансың? 5, сенчи? 10, мен, сен эчтеке кылбапсың, мен 15 кылып койгом. Өлдү ажылыгы. Сен ким үчүн кылгансың? Мактаныш үчүнбү? Ким үчүн кылгансың? Эл сени о десинби? Ушунун бардыгы өлөт экен. Ошон үчүн биздин кылган умраңыздан Алла разы болсо мага болду. Башка эч кандай алкыштын кереги жок. Эч кандай мактоонун кереги жок. Эч кандай даңктын кереги жок. Эч кандай о дегендин мага кереги жок мага. Мага жаратканым Алла Таала мени жоктон бар кылган эле. Атанын белинен чыккан бир тамчы судан ушундай татынакай, көз, акыл, эс, 160 муун мүчө, 6 санымды аман, сонун кылып жаратты. Мен ошонун ыраазычылыгын эле изденем. Ошонун ыраазычылыгын гана каалайм. Башка мага бары бир тарапта Алла Тааланын ыраазычылыгына бир тарапта.